Чегирткени Кытайга сатып ишкерлик кылган кыргыздар. Аларчада жүздөгөн чымчыктар эмнеден улам кырылып жатат. Үй алам деп сүйүнүп олтурган студенттерден пара алган окутуучу. Саламатсызбы кадырман көрүүчү, сиз көрүп жаткан Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы. Менин аты жөнүм Айпери Шенкулова. Биз менен бирге болуңуз. Кыргызстандык ишкер Адыл Гапаров алгачкы чегиртке фирмасын ачты. Ал чегирткеден ун өндүрүп, куурулган тамактарды жасайт. Унду негизинен Кытайга өткөрөт. Ошол эле учурда Өзбекстандын мусулмандар башкармалыгы чегирткеден өндүрүлгөн продукцияны адал деп тапкан фатва чыгарды. Бир нече компаниялар менен сүйлөшүп жатабыз. Алардын баары мындай ундан белок, май талканга деп көбүрөөк ун сатып алганга кызыктар. Биз анча өндүрө элекпиз. Андай май талканды негизинен спортчулар менен ашыкча эттен арылууну каалагандар жешет. Алардан атайын белок унун жасашат. Мындан тышкары сыра закускаларын, курт кумурскаларды жыпар-жыттуу заттар менен кошо кайнап жаткан майга кууруп даярдайт. Ну, еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту. Вообще он меня бесит. Бүгүнкү күндө дүйнөдө тамак аш өнөр жайы үчүн курт кумурскаларды көбөйтүү тармагы бар. Курт кумурскалар тамак аш өнөр жайынын суроо талабынын толкунунда пайда болууда. Дүйнөдө курт кумурскаларга болгон муктаждык өсүүдө. Мисалы, Кытай гана жылына 30 000 тоннага чейин ушул азыктарды керектейт, ал эми өзү болсо 20 000ден ашпаган продукцияны өндүрө алат. Чүй облусунун тургундары канаттуулардын массалык түрдө өлүп жаткандыгын айткан видео соц тармакта талкуу жаратты. Видео Аларча 2 аймагында тартылган. Аларча 2. Все ништяк, все красиво, но есть одно но. Очень много мертвой птицы. Видеонун авторунун айтымында паркта жүздөгөн өлгөн канаттуулар бар. Өлгөн ондогон куштар бактардын түбүндө өлүп жатышат. Айрымдары жарым-жартылай тирүү. Бирок бардык жерде кайсыл жакты карабай эле канаттуулардын өлүктөрү. Что случилось? Что такое, дорогой? Птичку жалко. Көрүү жагымдуу болгон жок. Биз шашып жөнөдүк. Чымчыктар эмне үчүн өлдү? Алардын өлүмүнө ким күнөөлүү деп сурайт күбө. Канаттуулардын массалык өлүшү алар жеген балыктарга байланыштуу. Аны жакын жердеги суу объектилеринде кармайт деген версия бар. Но это не точно. Көйгөй жөнүндө азырынча расмий маалыматтар айтыла элек. Жусуп Баласакын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Ош шаарындагы филиалынын кызматкерлери студенттерден пара алганы аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришип, жашыруун тартылган видеону жарыялады. УКМК кылмыш жаза кодексинин 325-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында териштирүү иштерин жүргүзгөн. 600'дөн азыр 100 доллардан алганда мен деле эсептеп берем. Канча ушунда 60 000 түшөт деп отурам. Şu balanın akçasını alıp geldim bilirim. Yakta otur ya. Bu жерде oturdu. Üç gün все. Натыйжада айрым кызмат адамдары пара алууга катыштыгы бардыгы аныкталган. Кадырдан аял ар бир студенттен 100 доллардан алса 60 000 доллар таап үй аларын айтып жатканын угууга болот. Балким быйыл үй алат окшойм деп сүйүнүп отурдум эле. Бул сессия. Университеттин жетекчилиги окутуучулар менен биргеликте экзамендик сессияга жана мамлекеттик экзамендерге кирүүгө уруксаат алуу үчүн чет элдик студенттерден пара алган схема түзүп алышкан деп айтылат маалыматта. Ведьма она. Упыриха. Учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон _kz. Саламатта калыңыздар.